Акыркы мезгилде Кыргызстанда күнөскана курууга кызыккандар жана андан киреше тапкандар көбөйдү. Учурда өлкөдө 2000 тегерегиндеги теплица болгон болсо, анын көпчүлүк пайызы Жалал Абад аймагында жайгашкан. Азыр мен Сузак районуна караштуу Түрк Абад айылындагы помидор күнөсканасына келдим. Бул жер 2 гектар аянт ээлеп, жеке ишкер тарабынан түптөлгөн. Учурда ишкер биринчи түшүмүн көрүп, помидорлор Жалал Абад, Ош, Бишкекке чейин сатыкка чыга баштады. Негизи ушул күнөсканаңыз боюнча айтып берсеңиз да, канча аянтка ушул помидор дагы башка жашоочуларды балким дагы отургузайын деп атасыз. Биз эми Кудай кааласа былтыр баштадык да, бийил жаңыбыз. Былтыр ушу 70 000 көчөт отургуздук. Азыр бул жагында 35 000 уже бышып сатууга чыгып бүтүп калды. Бул жагында 35 000 мына даярдап болуп атат, Кудай кааласа. Бул аянтчадагы помидорлор Голландиянын Канава деген уругунан. Муну Максат Абдыраздаков 2023 жылы инвесторлордун жардамы менен түптөп, азыр бир бөлүгүндө түшүм жыйналса, экинчи тарабында дагы помидорлор бышуу алдында турат. Андан кийин бадыраңдын көчөттөрү тигилет дейт. Президентибиздин жарлыгына ылайык бир өлкөлөрүбүз менен инвестор таап, ушу инвесторлор менен иштешели деп, ушу инвестордон келген акчаны текке кетирбей. Ушул жерге күнөскана курушту максат кылдым. Анан ушул 2023 жылы көчөттөрүн отургузуп, жалпысы 2 гектар аянт. 2 гектар аянтка Голландиянын Канава деген сортунан көчөт 35 000 бул жагына, 1 гектар 35 000 бир жагына отургуздум. Азыркы убакытта биринчи отургузган көчөттөрүбүз бышып, сатыкка чыгып бүтүп калды. Экинчиси мына Кудай кааласа февралга даярдап атабыз. Абдыразаков күнөскана ачуу менен элеттегилерди жумуш орундары менен камсыздады. Учурда мында 15 адам ишке тартылган. Жумушчуларга маршруттар уюштурулуп, тамак ашы дагы каралган. Айлыктары жума сайын төлөнүп берилет. Алар таңкы саат 8ден баштап кечки 5ке чейин жашоочуларга кам көрүшөт. Кышында жумуш жок болчу жылда. Быйыл ушул теплица ачылып, жакшы болду да элдерге. Уже жумуш менен элдер камсыз болуп атышат. Байкап атам, жумушуңузду сүйүп иш кылып атасыз да? Ооба. Жумуш жакшы, жеңил. Аялдарга, кыздарга бул жерде бардыгына жагып атат жумуш. Эмеси зарплатасы жума сайын берилет убагында. Ошо жалбырактардын ашчасын кесебиз, мындай этап менен жалбырактары кесилет да, уже арасына шамал тийип туруш үчүн. Жалал Абадда жалпысынан 404 дана күнөскана каттоого алынган. Ээлеген аянты 22 гектарга жакын. Дыйкандар мындан жылына 3 ирет түшүм алууга болоорун айтышат. Күнөсканаларда жашылчалар басымдуулук кылат. Ситрус өсүмдүктөрүн жана гүл өстүргөндөр да кезигет. Алардын барында тамчылатып сугаруу жолго коюлган. Болжолду эсептер жүргүзгөнүбүздө 1,5 миң тоннага чейин теплицалардын өзүнөн күнөсканалар жана жамгырлатып сугаруу боюнча жетиштирген түшүмдөн 1,5 миң тонна түшүм алып элдерге сатылгандыгы бизде эсептен өткөн. Анан мындан сырткары бизде аймакта, бизде Сузак районунун Кыз Көл айылында, айыл өкмөтүнүн аймагында бир Кыялбек деген жеке ишкерибиз бар. Ал жамгырлатып сугаруу боюнча иштейт. Анын эмесинде 20 гектар жерди жамгырлатып сугаруу азыркы жаңы технологиялар менен ушундай иштеп жатат. Мамлекет айыл чарбаны өнүктүрүү максатында дыйкан фермерлерге жеңилдетилген насыяларды берип келери маалым. Өткөн жылы районго 1140 тонна минералдык жер семирткичтер базар баасынын арзан таркатылган. Ошондой эле чет жактан элита сорттогу үрөөндөр алынып келинип, 3 жылдык төлөө шарты менен дыйкан фермерлерге берилип, түшүм жогору жыйналганы кошумчаланат. Асия Сыдыкова, Аскар Мамат Исаков, Регион телеканалы, Жалал Абад.